Чөлдөгү сарай. Азамат Нурила таяжесин аябай жакшы көрчү. Бир күнү ал апасынан таяжесине барып келүүгө уруксат сурады. Апасы ага түз барып түз келгин, тентектик кылбагын деген сөздөрүн айтып уруксат берди. Таяжесинин үйүнө булардын үйүнөн түп-түз келчү автобус бар болчу. Азамат шарт эле ошол автобуска отуруп таяжесиникине жөнөп калды. Көп өтпөй ал барчу үйүндө да жетип келди. Эжеси 5 кабат үйдүн 3 кабатында батирдей жашачу. Түшкө маал болгондуктан кабат үйүнүн сырткы эшиги ачык турган экен. Азамат андан шаар эле кирди да тепкичтерди тыпылдай аттап 3 кабатка көтөрүлдү. Таяжесинин батирине жетип эми коңгуроо басарда эшикти кыңкайтып ачылып турганын байкады. Азамат таң кала эшикти акырын түртүп көрдү эле эшик аңырайып ачылып калды. Ичкериде бир жан жоктой тымтырыс эле. Бир саамга айлананы тыңшай калды да Нурила таяже деп катуураак үн салды. Эч кандай жооп болгон жок. Азамат андан кийин дагы катуураак кыйкырды. Анан дароо бутун чечип ичкери кирип барды. Шыпылдай басып бөлмөлөрдү бүт карап чыкты. Ал тургай балконду, душту да карады. Бирок эч кимди жолуктура алган жок. Анан алаңдай басып ашканага баш бакты. Дагы ушул жерден анын мурдуна жагымдуу жыт бур дей түштү. Ашканага кирип идиш аяк коюлган столдун үстүн караса, төрткө бөлүнүп табактарга салынган той токочтор туруптур. Жанында таттуу ширелер чөйчөктөрү менен турат. Таттуунун башынан эле жакшы көргөн Азамат таяжесин издегенин токтотуп, той токочту нары бери суугуна баштады. Артынан шишелердин бирөөнү ачып, ширеден кулкулдата жутту. Анан кайрадан той токочту сугунуп кирди. Жаңы эле жасалган той токочтун даамдуулугун айтпа. Азамат бат эле аны жарымына чейин түгөтүп майкандап жиберди. Той токочтун үстүнө таяжеси түркүн түстүү таттуу май менен гүлдөрдү тартып койгон экен. Алардын бирин да калтырган жок. Качан курсагы дыңкыя тоюп эч нерсе жей албай калганда кашыгын жалап, ох, кандай таттуу той токоч, курсагым аябай тойду да деп артындагы орундукка отурду. Так ушул маалда сырттан таяжеси кирип келип, бети башына чейин той токоч болгон Азаматты таң кала карап туруп калды. Анан анын көзү столдун үстүндө туш келди бырчаланып турган той токочуна илинди. Бир саам эмне дээрин билбей бозоро түштү. Азамат анын кебетесин көрүп таң кала. Таяже, сизге эмне болду? Эмнеге туруп калдыңыз ал жерге? Же той токочуңузду жеп койгонума жыныңыз келип жатабы, деди. Таяжеси дароо эсин жыйып Азаматка жылмая карап, жок алтыным, мен жөн эле сенин келип калганыңа таң калыпмын. Кантип келдиң? Ким менен келдиң? Деди сыр бербей. Өзүм эле автобус менен келдим. Жакшы болгон турбайбы, деди таяжеси столдун үстүн тазалап, күйпөлөктөп бирдеме жасай баштады. Анан Азаматка бурулуп, мен бул той токочту конокторго даярдадым эле. Бирок сен жеп коюпсуң, мейлиби? Мен азыр кайра жасай калайын. Сен болсо менин жанымда отуруп турасың, макулбу? Деди Азаматтын жүрөгүн оорутуп албайын деп күлүмсүрөп. Азамат уялгандан кызарып кетти да. Таяже, мен аларды жөн эле турганго дегем. Карасам, сиз дагы жок экенсиз, анан чыдай албай жеп салдым, деди ал күнөөлүүдөй жер карап. Ой, Азетай, мейли эми, эч нерсе болбойт. Кайра жасай калам дедим го. Мындан кийин уруксат сураш керек экенин билсең болду. Туура айтам, Азамат, деди таяжеси. Азамат эч нерсе дей алган жок. Ал уялганынан кызарып гана отура берди. Таяжеси башка той токоч жасаганча Азаматка бир икая айтып берүүнү чечти. Ал Азамат келген сайын кызыктуу аңгемелерди айтып, ошону менен ага бирдемелерди үйрөткөндү жакшы көрчү. Анда эмесе мен сага той токоч башкача жакшы бир икая айтып берейин. Угуп тур, макулбу? Айтып бүткөндөн кийин эмне түшүнгөнүңдү айтып бересиң, макулбу? Деди Азаматка карап. Азамат икая дегенди укканда дароо башын көтөрүп жанына түштү. Ал дагы таяжесинин айткан жомокторун, кызыктуу аңгемелерин өтө жакшы көрө турган. Анын көңүлү ачыла түштү. Ачыла түшкөнүн байкаган Нурила эже сөзүн минтип баштады.
Илгери Жаныш Байыш деген эки бир тууган болгон экен. Бул экөө жаш тайынан жетим өсүп, каатчылыктын азабын көп тартыптыр. Ар кимге жалданып иштеп, өлбөсүнүн күнүн көрүшчү имиш. Бир күнү алар адатынча бир кербен башыга кызматчы болуп алыскы өлкөгө кербен менен кошо кетишет. Адыр тоолорду ашышат, тамчы тамбас чөлдөрдү басышат. Бир күнү булардын кербенин кайдан жайдан чыга калган каракчылар тоноп, өздөрүн байлап кул базарга алып жөнөшөт. Ошону менен алар дагы бир нече күн жол жүрүшөт. Албетте, өмүрү эч жакка чыкпай тоо арасында жоңойгон жигиттер бул жактын жолун билмек беле. Каракчылардын бас деген жагына басып, жүр деген жагына жүрүп отурушат. Шаарларды өтүшөт, дарыяларды кетишет. Бир күнү каракчылар туткундарды токойлуу жол менен айдап баратканда, мурдатан даяр келаткан Жаныш менен Байыш акырын жылт коюп токойго кирип кетишет да качып кутулушат. Туткундарынан экөө качып кеткенин байкаган каракчылардын кор башчысы токойду түрө кыдырып издейт. Бирок тигил экөөнү эч таба албайт. Көрсө эки жигит каракчылардын жанындагы эле дарактын башына чыгып алышкан экен. Кармасам өлтүрөм деп ал бууттанып жаткан каракчы алардын төбөсүндө гана отурганын байкабай тээ алыс жактардан издете берип айласып кетет да кечке маал башка туткундарын айдап алып жолуна түшөт. Тигилер кеткиче бакта отурган немелер кечке маал карагайдан түшүп кайра артты көздөй жөнөшөт. Жолду катар айыл кыштак көрүнсө кайыр сурап азык чогултушат. Мекенин сагынган эки шордуунун эңсегени, шаңкайган бийик чокулуу ала тоосу, ак калпактуу кыргыз эли. Ошентип бир күн да тыным албай алга карай жүрүп отурушат. Бир күнү алар баягы какыраган чөлгө келишет. Айлап жылдап тамчы тамбаган, жолун билбес адамга сырын ачпаган, көз кыйры жетпеген эрме чөл. Как эткен карга учпаган, кук эткен кузгун канат какпаган дегендей тирүү жандык көзгө илешпеген, керилип жаткан кум талаа. Эки азамат чөлдүн сүрүнөн коркуп артка кайталы дешет, бирок мекенге болгон сүйүү сезими аларды кайра артка кайтарууга тоскоол болуп, ар кандай ойлор уктатпай да коет. Алдыга жөнөйлү дейт, азыктары чамалуу. Акыры ойлонуп отурушуп, бул жакта калсак баары бир кор болуп жүрүп өткүдөйбүз, андан көрө өлсө дагы барчу жолубуз өлөлү деп тоокел кылышып, бири-бирине бел байлашып жолго чыгышат. Ошентип арадан көп күн өтөт. Күн айланып жумага толот, жума айланып айга толот. Эки бир тууган жолу жок кумдуу тала менен жүрүп отурушат. Арып ачып, ыргыйдай ыргалып арыктап, чаалыгып чарчашат. Жолго чогулткан азыктары түгөнүп, суулары азаят. Тирүүлүктөн үмүтүн үзбөгөн немелер алдыга жылып кете беришет. Каны катып, жаны кейип турса да сууну бир жутумдан гана жутушуп, сүйрөлүп басып келе беришет. Бир күнү эки шордуунун суусу да түгөнөт. Бир тамчы суу чыкпай кайгырып калган чанашты ыргытып жиберишип, эки жигит үн жок, сөз жок сүйрөлө басып алдындагы томпойгон үдөбөгө чыгышат. Экөөнүн тең көздөрүнүн учкуну өчүп, тирүүлүктөн таптакыр үмүттөрү үзүлүп калгандай кебетиде калышат. Эптеп жылып отуруп Жаныш биринчи дөбөгө чыга келет. Чыгып эле алдыларында заңгыраган кербен сарайы турганын көрөт. Байкуштун үзүлөйүн деген үмүтү тутанып, өчкөн оту жангандай сүйүнүп, артындагы иниси Байышка кыйкырат. Байыш, мен сарай көрдүм. Сарай, бол, биз тирүү калдык, деп жан алык албай бакырат Жаныш. Анын кубанычынан кубат алган Байыш кадамын бир аз тездетип дөбөгө чыга келет. Чын эле дөбөнүн этегинде заңгыраган кербен сарай турат. Ошондон экөө тоголонуп жыгылганына карабай, ылдыйды көздөй шуулдап жөнөшөт. Үмүт деген жакшы нерсе тура. Жаңы эле өлүмүн санап, шайыбыз жок калды деп турган немелер тирүүлүктүн жышаанын байкаганда алдын карай бири-биринен озуп чыгып качат.
Сарай жакындаган сайын экөөнө жылы көрүнүп, сүйкүмдүү тартып, заңгырап аларды өзүнө тартып жатты. Ошентип экөө бир заматта сарайдын оозуна чейин жетип келишет. Жетип эле эшигин түрсө, анысы аңырай ачылат. Экөө бир аз чоочулап турса да жанагы кубанычтын эпкини менен токтоп калбай кирип келе беришет. Байкашса, ичкериде эч ким көрүнбөйт. Эки бир тууган улам арылап бөлмөлөрдү карай башташат. Бирөөндө да жан адам жок. Аңгача иниси Байыш бир бөлмөнү ача салып, кубанганынан кыйкырып жиберет да эшигин дарыдайта ачып, чуркап кирип кетет. Анын кылыгына түшүнбөй калган агасы артынан чуркап келип караса, бөлмөнүн чок ортосунда үстү түрдүү түстүү тамак ашка толуу дасторкон даярдалып турат. Байыш жаңы эле жетип жанында турган ширеден жутканы калган экен. Аны көргөн Жаныш: "Токто, тийбей бирөөнө да" деп кыйкырат. "Эмнеге тийбейм? Мен ачкадан өлгөнү калдым" деп каяша айтат Байыш. "Чыдай тур, бир аз күтөлү" дейт агасы. "Эмнени күтөбүз? Кимди күтөбүз? Карачы тамак аштын жайнап турганын" деп чырылдайт Байыш. "Мени кара Байыш, канчалык ээн тала, эрме чөл болсо дагы бул сарайдын ээси бар. Туш тарабы какыраган тала болсо эле ортосундагы ушунча зыяпаттын эгеси жок болуп калмак беле? Эмне алдыңдагы тамак аш, үстүндөгү заңгыраган сарай өзүнөн өзү алдыңа жайылып калды дейсиңби? Албетте, ар бир нерсенин ээси бар. Кел андан көрө ошол ээсин күтөлү. Анан уруксат алып жей баштайбыз" дейт агасы инисин жоошутуп. Бирок Байыш ага оңой көнө калчудай сезимдүү эмес эле. Агасына таң кала карап: "Байкебай, күлкүмдү келтирбечи. Карачы, айланада эч ким көрүнбөйт. Ээси болсо ушул жерде эле болбойт беле? Кел андан көрө алдыбызда турган тамактарды жей берели" дейт ал көшөрүп. Баятан бери Азамат тайэжесинин жомогун бүт дитин коюп угуп отурган болчу. Тайэжеси ага ыраазы болуп карап алып суроо берди: "Кана айтчы Азамат, сенин оюңча ал сарайдын андагы тамактардын ээси жокпу же барбы?" "Албетте бар да" деп шаар жооп берди Азамат. "Андай болсо айтчы, Жаныш менен Байыштын кимиси туура айтып жатат? Жаныш да тайэже?" "Жаныш байкеси туура айтып жатпайбы? Нурил эже барекелде" дегендей Азаматтын башынан сылап: "Туп-туура айтасың Азамат. Сен чыныгы Азаматсың" деп мактап койду да духовкага койгон той токочун караганы туруп кетти. Артынан элее карап отурган Азамат чыдай албай: "Тайэже, эмне болду анан? Айтыңызчы батыраак" деп ордунан тура калды. "Азыр, мына айтып берем балакай. Мына азыр" деп тайэжеси той токочун карады да кайра келип ордуна отуруп жомогун улантты. Экөө ушинтип талашып тартышып турганда арттан жигиттерин ээрчитип сарайдын башчысы кирип келди. Алардын түрүн көргөн эки бир тууган кол куушуруп туруп калышты. Турушунан сөөлөтү мырза көрүнгөн сарай башчысы Жаныштын жанына келип: "Баракелде жигит, сен чыныгы ак ниет, акылдуу, сабырдуу адам экенсиң. Канчалык ачка болуп келсең дагы уруксатсыз бир ууртам суу ичкен жоксуң. Мен сени бүгүнтөн баштап жаныма эң жакын нөкөр кылып аламын. Үстүңө үй куруп берем, астыңа ат мингизем. Мага сендей ишеничтүү адамдар абадай эле керек. Ал эми бул жигит болсо байкашымча иниң көрүнөт. Аны мен сенин эркиңе койдум. Кааласаң жаныңа алып кал, кааласаң үйүңө кетирип жибер. Ал өз эркиң. Ал эми бул тамактар болсо силерге. Алгыла, жегиле, каалашыңарча. Мен ушул силерге окшогон чөлдө чарчап чаалыгып келгендер үчүн атайын тамактарды жасатып коемун" деди. Ошентип эки жигит ошончо көргөн азабынан кийин сабыр жана адилеттүүлүгүнүн натыйжасында чыргап куунап жашап калышыптыр деп тайэжеси жомогун бүтүрдү. Жанатан бери кунт коюп угуп отурган Азамат сүйүнгөнүнөн кол чаап: "Эжеке, сонун жомок экен, деп тайэжесинин бооруна жабышты. "Албетте, мен сага сонун жомокторду айтам да, сен бат-баттан келип турсаң эле болду. Абаса, бул жомоктун маңызы эмнеде экенин түшүндүңбү" деди тайэжеси. "Түшүндүм, тайэже. Бардык жасалган нерселердин, тамактардын, таамдардын, сарайлардын ээси бар экенин түшүндүм" деди компоюп Азамат.
Баракелди Азамат, бирок билип койгун, жеке эле тамак аштардын, сарайлардын же үйлөрдүн эмес, тоолордун, таштардын, асмандын, күндүн, адамдардын, жаныбарлардын да ээси бар. Мисалы, сен төрөлө электе ошол тоолор, талаалар, суулар бар болчу да, туурабы? Ата энең, чоң ата, чоң энелериң да бар болчу. Алар кийин эле өзүнөн өзү пайда болуп калган жок да. Же сен, же мен да жасаган жокпуз. Алар дагы мурда эле бар болчу. Демек эмне экен? Алардын да ээси бар экен. Туп-туура. Жер жүзүндө жаралган нерсенин баарынын ээси бар. Эч бир нерсе ээси жок болбойт. Жана ал ээси жанагы чөлдөгү чарчап келгендерди күтүп турган адамдай болуп бизге да баарын даярдап берип турат. Биз жаңы төрөлүп эч нерсеге жарабай, ал тургай ордубуздан тура албай, балбырап жатканда бизди карасын деп ата энени берди. Бизди дем алсын деп абаны берди, сууну берди. Жылысын деп отту берди. Даамдуу нерселерди жасап жесин деп мөмө жемиштерди берди. Минсин деп ат берди. Көлүк жасасын деп темирди берди. Кийим кийсин деп койду жүнү менен берди. Баардык нерсе биз үчүн аябай сонун болуп даярдалды. Бизге эмне калды? Бир гана ага ыраазычылык билдирип, ач көздөнүп, ар кайсыга көз артпай жашай беришибиз калды. Туурабы? Деди Нурел эже. Туура таэже, туп-туура, деди чын дилинен Азамат. Таэжеси той токойчунун караганды туруп баратып, Азаматка бүгүнкү сабагынын жыйынтыктоочу суроосун узатты. Кана анда Азамат, билсең айтчы, ушунун баарынын ээси ким сенин оюңча? Азамат ойлонбой туруп, ушунун баарынын ээси Аллах деп жооп берди да, тура калып таэжесин кучактады. Азамат ичинен таэжесинин кандай мээримдүү, кандай акылдуу жан экенин ойлоп, Аллахтын ага ушундай аялды таэже кылып бергенине ыраазы болуп жатты.